Рахмат. Урматтуу Дастан Арысбекович, Өткүрбек Асылбекович, негизи эртеден бери 2-3 жолу айтылды, сиз дагы көзөмөлгө алам деп айттыңыз. Жана Индира Жолдубаеванын дачасы боюнча интервьюсу. Мен эми айтып коюшум керек, ал Телегра деген сайт, ал фейк сайт. Ал жерге Икрам Илмиянов абактан бошотулду, же Шадиев кармалды деп деле жаза берет. Ага ишенбеш керек. Ага мен деле отуруп алып маалымат жайгаштырсам болот. Азыр сиз деле же Жеңиш Паричев деле бир маалымат жазып койсо боло берет. Ага чыга берет. Ага андай фейк маалыматтарга менимче көңүл буруунун кажети жок деп ойлойм да. Ал бир дагы официалдуу дагы сайт эмес. Ага бүт кыргызстандыктарды ишенбөөгө чакырам мен. Анткени буга чейин дагы ошондой жалган маалыматтар чыгып келген. Экинчиден, эми ар депутаттын өзүнүн иши сизди мактап жанагы өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун деген каалоолор айтылып атат. Бирок сиз өзүңүз чечим чыгарышыңыз керек. Кыргызстанда акыйкаттык азыр толук орной элек. Сиз мунун үстүнөн дагы иштешиңиз керек. Прокуратура органдарга болгон ишеним сиз келгенден бери эле абдан жакшы болуп кеткен жери жок. Ага дагы иштеш керек, анткени эгемендүүлүк алгандан берки топтолуп калган көйгөйлөр мындай акырындык менен чечилет. Мен ишкерлердин бир өтүнүчүн айтып коеюн дедим эле. Жанагы коррупция менен каршы күрөш деп атайын шот ачылган. Ошол шотту толтурабыз деп азыр прокуратура, Финполиция, АКС үчөө соревнование кылып жарышып атат бири-бири менен. Президенттин көзүнө көрүнүп калалы, элдин көзүнө көрүнүп калалы. Биз баланча миллион төктүрдүк, силер баланча миллион төктүрдүңөр деп. Бул Рыскелди Момбековдун тили менен айтканда ишкерлерди колдоо эмес, кордоо. Ал ишкерлерди мындай антип колдобойт бизде Кыргызстанда. Ошон үчүн президент бардык тараптан ишкерлерди салык төлөөчү, биз аларды иш берүүчү катары сыйлайбыз дегенден кийин аларга мындай сөзсүз эле керек болсо барып ошо атайын шотко акча төлөп койчу деп мындай өтүнүч катары жалдыраган учурлар дагы бар экен. Эми ошондойду токтотуп, коррупция менен реалдуу күрөшүш керек. Рахмат. Рахмат.